2020 жылы жергиликтүү кеңештердин шайлоосу өтмөк болчу. Пандемияга байланыштуу өтпөй калды да. Ошол убакытта өзгөчө Ош, Каракол, Токмок шаарларында миңдеген ошол шаарларга жакын жайгашкан айылдардан адамдарды пропискага отурушкан да. Форма 2 менен. Ошол адамдардын көбү баягы временно деп ойлоп отурушкан ошо пропискага. Анан деген азыр деген кандай көйгөй жаралып атат. Азыр деген ошол жарандар чыга албайт пропискадан. Жыл сайын алчу инвалидный пособие, пенсияларын жада калса өздөрүнүн жерлерин, үлүш жерлеринен айрылып калганга коркунуч болуп атат. Ошол жарандарды тааныбаган, билбеген жарандарды өздөрүнүн үйүнө пропискага тургузуп алган жарандар аларды азыр чыгара албай атышат. Коммунальный шаарларда, Токмок шаарында, Ош шаарында, Каракол шаарында коммунальный услугалары көбөйүп атат. Чоң проблема жаралып атат. Өздөрү чыгып кетейин деп атышат, бирок деген көбүндө деген техпаспорт жок, омовой книга эле да. Техпаспорт жок, чыга албайт. Буга айрым саясий күчтөр, айрым партиялар күнөөлүү. Бирок моюна алган жок жоопкерчиликти. Анткени де юре алар бар, де факто ал партиялар жок уже. Биз деген ушул биздин жарандарга жардам берип, Алмаз Акунжанович, кандайдыр бир льготабы же бир 6 айлыкпы же 9 айлыкпы бир возможность бериш керекпиз буларга пропискадан чыгып, өздөрүнүн үйлөрүнө кара пропискага отурганга. Азыркы убакытта урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров форма 2-ны жокко чыгарды өзүнүн указы менен. Эми ошондуктан бул жарандарды кайра өздөрүнүн үйлөрүнө пропискага тургузганга биз милдеттүүбүз деп ойлойм. Ошол. Экинчи маселе. Ошол эле биздин жергиликтүү кеңештерде болуп турган шайлоо, мына жакын арада болуп турган шайлоодо бизде деген мындай көрүнүш жаралбаш керек да. Тиги партия күчтүрөөк, бул партия күчтүрөөк. Адилеттүү өткөрүп берүүгө Алмаз Акунжанович, Улукбек Асанбежиновичтен да суранабыз. Ошол жергиликтүү шайлоону адилеттүү өткөрүп берүүгө биз милдеттүүбүз деп ойлойм. Рахмат.